Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, бүгүнкү тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз балдар, ВИЧ, СПИД тууралуу маалыматтарга ээ болосуңар. Балдар, силер СПИД деген эмне экендигин билесиңерби? Бүгүнкү сабакта силер ушул тууралуу маалыматтарга ээ болосуңар. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Келгиле балдар, анда мен силерге алгач СПИД кандай оору экендигин баштап айтып берсем Булдар көп жылдардан бери жер планетасынын чоң көйгөйү болуп, дарысы бүгүнкү күнгө чейин жок. Ушул себептен Бириккен Улуттар уюму тарабынан 1988 жылдан тарта 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп аталат. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организминин системасы. ВИЧ иммунитетти басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. Келгиле балдар, анда ВИЧ СПИД тууралуу толук маалыматтарды жакшылап уккула. Көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир ооруда эсептешет. Бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ оорусу аббревиатурасынан биринчи келип, вирус иммунодефицита человека деп чечмеленет. Кыргызчасы адамдардын иммунодефицит вирусу болуп эсептелинет. АИВ деп атап жүрүшөт. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай каза болот. СПИД синдром преабилетонного иммунодефицита, кыргызча которулушу кабылганган иммун жетишсиздик синдрому. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организминин системасы. ВИЧ иммунитетти басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. ВИЧ СПИДтен жабыр тапкан адамдардын организми гана жабыркабастан, инсандын ички дүйнөсүнө дагы зыян алып келет. Мындай адамдын психологиясы өзгөрөт. Бүгүнкү күндө СПИДти дарылоо мүмкүн болбогондуктан, күн сайын оорулар саны өсүүдө. Буга байланыштуу ар бир инсан ооруну жуктуруп алуудан сактанса, ал анын жеке коомго кошкон чоң салымы болор эле. ВИЧ СПИДтин белгилери жана кантип билсе болот? Оорунун белгилерин бир гана жол менен аныктоого болот. ВИЧ инфекциясына кан тапшыруу керек. Ал үчүн каалаган ВИЧ СПИД борборуна барып, анализ тапшыруу зарыл. Негизи бул иш-чара акысыз жүргүзүлөт. Ал эми жеке ооруканаларда албетте акы төлөп алынышы мүмкүн. Ооруну сыртынан же кандайдыр бир белгилер менен билүү мүмкүн эмес. Бирок вирус жуккандан кийин ал ар түрдүү ооруларга жол ачат. Эгер адам көп ооруп баштаса, анализ тапшырып коюу ашык болбос. Учурда бул оору менен 47 миллионго жетти. Элдердин саны 2016-жылы эсеп боюнча биздин өлкөдө 2016-жылы алынган статистикалык маалыматка таянсак, 6554 адам ВИЧ инфекциясын кабылданган. Ал эми каттоодон өтпөгөндөрдү эске алганда, болжолу менен бул сан 15-20 миң адам болушу мүмкүн деген тыянакка келишкен адистер. Эми балдар, биз кантип коргонобуз жана кантип бул оору жугат, ушулар боюнча кеп калсак. Биринчи, корголбогон жыныстык катнаш аркылуу. Экинчи, бир же бир нече колдонулган шприц аркылуу. Энеден балага жана башка бирөөнүн устарасын колдонууда жана ВИЧ СПИДи бар адам менен жакын мамиледе болгондо бул оору жугат. ВИЧ СПИДтен кантип сактануу керек? Биринчи кезекте адам гигиенасын сактоо менен, экинчи кезекте баңги заттарды колдонбоо менен жана коомубузда бактылуу үй-бүлөнү түзүү менен биз бул оорудан сактанабыз. Балдар, силерге бүгүнкү сабак түшүнүктүү болгон болсо, сабагыбызды жыйынтыктасак. Саламатта калгыла.